Байыртан ата-бабаларыбыз асман тиреген аска золу алатоонун койнунда кылымдан кылымды багындырып, жашоонун таттуусундагы, ачуусундагы баштан кечирип келгенин тарых бети тастыктап турат. Бүгүнкү күнгө чейин кыргыз аталары кандай деген тагдырдын кыйын сыноолорун кабылса дагы, кыргыз деген атын бийик сактап, адамдык сапатты, каада салтыбызды, үрп ататыбызды кулакка кыт куйгандай кылып, кылымдар бою атадан балага өткөзүп келген. Арканы кылчайып карасак, тарыхыбызда ар бир чечимди, ар бир кадамды аксакалдын акылы, аксакалдын кеңеши менен чечип келген. Ал эми бүгүнкү 21-кылымда атанын уулу болгон кыргыз эли дагы аксакалдардын кеңеши менен алдыга кадам ташташы абзел экени баарыбызга эле маалым. Ушул багытта өлкөбүздүн өнүгүү жолуна салым кошууга, азыркы бийлик менен тыгыз иштешүүгө, мамлекет жетекчилери менен жарандардын ортосунда өз ара маалымат алышууну камсыз кылууга, өлкөдөгү бейпилдик камсыз кылууга, улуттар аралык мамилени сактоого, мамлекеттик төңкөрүш, революция, негизсиз элдик толкундоолорду болтурбоо жана алардын алдын алуу максатында коомдук ишмер Турсунбек Акун республикабыздын аксакал көксакалдарын, мекенчил жаштарда, кыскартып айтканда өлкө үчүн күйгөн элдерди чогултуп, келечекке жол элдик кеңеш коомдук бирикмесин түзгөн. Азыр бийлик менен коомчулуктун ортосунда бир данекер болгон күч жок да. Бийлик өзүнчө аракетин көрүп атат, өзүнүн милдетин аткарып атат, экономиканы жүргүзүп атат. Оппозиция болсо өзүнүн аракетин аткарып атат, бийликти сындап атат. Ошон үчүн баягы өкөнүн коомчулук дагы өзүнүн аракетин өткөрүп бийликти сындап атат. Бийлик болсо өзү менен өзү болуп атат. Анан ошондо баягы бийлик менен коомчулуктун ортосун байланыштыра турган данекер боло турган бир уюм керек болгон да, мисалы. Мына ушундай, мисалы, Путин деле өзүңөр көрүп атасыңар, өзүнүн бир жерлерде народный фронтторду түзүп, карапайым адамдар менен жолугуп, сүйлөшүп, анан ошолор аркылуу маалыматтын баарын алып, чыныгы маалыматтын, губернаторлор кандай иштеп атат, акимдер кандай иштеп атат, жердеги бийликтегилер кандай, анан ошол аркылуу анан өзүнүн реформасын жүргүзүп атат да. Эми бул бизден народный фронттун ролунда эмес, ал баягы народный фронт Путинге карайт да, Путин төрагасы. Бул андай эмес, бул өзүнчө көз каранды эмес. Демократиялык жолдогу бир прогрессивдүү жолду тандап алган коомдук бирикме, бирок баягы бийликке элдин үнүн, ыйын болуп аткан проблемасын баардыгын бийликке жеткирип турат да, жеткирип, анан бийликтен баягы кайрадан жообун алып берет. Бийлик эмнени аткара алат, эмнени аткара албайт, колунан келеби, келбейби, келсе кайсы срокто аткарат, же аткарбайбы, ошонун жообун алып бере алат да. Кыскасы, карапайым эл менен коомчулук менен бийликтин ортосунда данакерлик, ортодо милдетти аткарган уюм да. Келечекке жол элдик кеңеш коомдук бирикмеси бүгүнкү күнү мамлекетибиздин жарандарын, уюмдарды жана коомдук жарандык институттарда Кыргызстанды өнүктүрүү үчүн биргелешип аракеттенүүгө чакырып, бийлик өкүлдөрү менен коомчулуктун ортосунда данагерлик миссияны аткаруу багытында иш жүргүзүп келет. Баарыбызга эле белгилүү болгондой, үстүбүздөгү жылдын 4-октябрында жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо болуп өтөт. Эгемендүүлүктү алгандан бери өткөрүп келген президенттик шайлоолордо, депутаттарды шайлоолордо сырттан келген күчтөр, башка улуттардын кийлигишүүсү катталып келген. Ал эми бул шайлоодо мындай кадамдарга жол бербөө багытында келечекке жол элдик кеңешинин алдында мониторинг түзүлгөн. Эми биз баягы тарыхка каралсак, Кыргызстан эгемендүүлүгүнө 30 жыл. 30 жыл içinde кандай гана шайлоо өткөзбөдүк, кандай гана ыкмалар колдонбоду. Бирок баарында бир окшош нерсе болгон. Биздин саясий күчтөрү көп эле тышкы күчтөргө таянабыз. Эми ошонун ичинде ар кандай ири өлкөлөргө таянабыз, андай таянабыз деп, ошон үчүн элдин көңүлүн да алабыз. Анын ичинде ошол өлкөлөрдүн ичинде канча аларды колдоп биздин ички саясий күчтөрдү. Бул аны өзүбүз эле мына жакынкы эле арада билебиз го, канча жолу бизде жаңжал болгон, мурунку шайлоодо, акыркы шайлоодо баягы ички иштерибизге кийгилишүү деп неметкен. Чынында эле биз ошо совет доорунан бери ошодон кийин инерция менен кетип эле өзүбүздүн күчүбүзгө ишенбей, ушу башка тышкы күчтөргө ишенгендей болгондой болуп атат. 30 жылдын ичинде биринчи жолу ушундай мониторинг өткөзүү, тышкы күчтөрдүн бизге кандай таасири бар, кийгилишүүсү барбы, жокпу, ошонун ичинде кандай далилдер бар деп, бул биринчи ачылыш. Бул башталышы. Эми сөзсүз түрдө бул бир чоң бир изилдөө, бир исследование, баягыда кийгилишүү эмес. Бирок ошо мониторинг жүргүзгөндө деле элдин маанайына жараша, саясий күчтөрдүн алардын билдирүүсүнө жараша, ошондо эле көп нерсеси билинип калат. Ошого чыныгы финансы тарабынан,
саясий тарабынан башка өлкөлөрдөн кандай кийилишүү болгон учурда ушул мониторинг сөзсүз түрдө керек. Ошондо ачыктан ачык чындыкты айтып, ошондо ачыктан ачык баа берип, бул биздин ички иштерге кийилишүү же жокпу деген борбор сөзсүз түрдө керек. Келечекке жол мониторинги алдыдагы өтүлүүчү шайлоо акыйкат менен өтүүгө, эч бир башка улуттардын кийилишүүсүнө жол бербес багытында иш алып барат. Андан тышкары оппозиция тараптын дагы, өкмөт тараптын дагы сөзүн сүйлөбөстөн, бейтараптуу иш алып баруу үстүндө кызмат көрсөтөт. Эгерде биздин саясий партиябыз чет элден финансылык жардам алса, эртең келечек эмне болот? Эртең ошол бөлөк мамлекеттин жардамы менен жогорку кеңешке өзүнүн депутаттарын киргизген партиянын келечеги эмне болот? Алар Кыргыз Республикасынын өнүгүүсү, ошонун саясий туруктуулугу, ошол көз карандысыз мамлекет болобу? Мына ошол экенин үстүнөн иштеш керек да партиялар. Анан өзүңөр элестетип көргүлө, эгерде бөлөк мамлекеттин жардамы менен жогорку кеңешке келип алса, ошол Кыргызстандын кызыкчылыгын коргошобу, же ошол ким акча берсе, ошол мамлекеттин кызыкчылыгын коргойбу? Бул абдан чоң маселе да. Ошон үчүн биздин мониторинг борборубуздун мына эң негизги максатынын бири ушул да. Албетте бул мониторинг бир гана шайлоо менен чектелип калбайт. Жогоруда айтылгандай, өкмөт менен коомдун ортосунда татыктуу көпүрө түзүү, коомдун көйгөйүн өкмөткө жеткизүү иштерине салымын кошот деп ишенебиз. Андан тышкары мамлекетибизди келечекте көптөгөн дагы шайлоолор күтүп жатат. Ошол күндөргө дагы алдын ала даярдыктарды көрөт. Вообще в целом, жалпы көз караш менен алсак, бул мониторинг бир эле бул шайлоо менен чектелбейт. Шайлоодон кийин дагы жашоо уланат эмеспи? Ошол себептен биздин мониторинг шайлоодон кийин депутаттар менен коомдун ортосунда данагерлик миссияны аткарып берүүгө даяр экенин айтсак болот. Андан тышкары алдыда келе турчу шайлоолорго дагы кызматыбызды көрсөтөбүз. Азыр бул кадамга барбасак, кийин урпактарыбызга кыйын болуп калат. Ошондуктан бүгүнкү күндү эле эмес, эртеңки күндү ойлоп иш алып баруудабыз. и наших потомков. Мамлекет кыйын күнгө кабылганда айлансын ар бир улуң чагылганга дегендей, элибиз, жерибиз үчүн ар бир кыргыз жараны ак эмгектен кызмат кылышы керек. Келечекке жол элдик кеңеши дагы эл менен бирге келечекти көздөй кадам таштайт.